Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин билдирүүлөрүнөн кийин Өмүрбек Бабановго байланыштуу маселени парламент талкуулашы керек. Ушундай оюн билдирген депутат Максат Сабиров жогорку кеңешке УКМК менен башкы прокуратураны чакырууну демилгеледи. Экс-президент Бабановдун ишин кайра карап чыкса болот деп айтты. Өмүрбек Бабанов көчөдөгү адам эмес, ал президенттик шайлоодо экинчи орунду алган адам. Маселени карашыбыз керек, деди Сабиров. Бабановдун иши боюнча УКМК менен башкы прокуратураны парламентке чакыруу бүгүн саат 2-де добушка коюлмай болду. Өмүрбек Бабановго карата улут аралык кастыкты козутуу, бийликти күч менен басып алуу аракети беренелери кылмыш менен ачылган. Азыр ал Россияда экс-президент Алмазбек Атамбаев акыркы интервьюсунда Өмүрбек Бабановго коюлган айыптар далил таппаганын, муну ал былтыр декабрда эле түшүнүп жеткенин билдирди. Ал тургай жаңы президент Сооронбай Жээнбеков менен башкы республикачынын ишин жабууну макулдашканын да жарыялады. Баса Атамбаевдин Бабанов тууралуу 1 жылда 180 градуска өзгөргөн позициясын бул видеодон көрсөңүздөр болот. Бул үйлөнүү той коомчулукта кызуу талкуу жаратып жаткан учур. Жубайлардын ортосундагы айырма 18 жаш, келин 42, ал эми күйөөсү 24 жашта экени айтылууда. Ортодогу жаш айырмага карабай 2 жаш бактылуу экенин видеодон деле көрсөңүздөр болот. Камкор жигит кыздын жерге чубалган той көйнөгүн кошо кармашып алган. Алар конокторго казак тилиндеги ырды дуэт аткарып беришти. Келген коноктор жаштарга куттуктуу айтып, видеого сүрөткө тартып жатышты. Өзгөчө той Казакстандагы айылдардын бириндеги эле тойканаларда өткөн. Соц тармак колдонуучулары 2 жашты балким музыкага болгон сүйүү табыштырган деп болжоп жатышат. Рахмет, баланы барын деген, ұлтулсақ бақшалғанын арын деген, шірет дүниеге қыз келсе кер әулетімнің абыройы арын деген қазақпыз. Көп тілегім ол деген, көлдей болсын, тасырға ағайының өрлей берсін. Әрқашан бір жағыдан бас шығарып, бірін-бірі демей берсін. Бүгінгі тойларыңыз әбекенендей болсын, төрт құбыла түгелдей тегдей болсын. Бақтың бағаналы бәйтеректей, жақтың жаймен аққан селдей болсын. Берекетің дүниенің безігіндей, бірліктерің бетегел белдей болсын. Жастар бақты, ғұмырлар жақты болсын деген етпенен, қосып қошеметпенен ағытай көрінесіздерді. Бір, алғын бер. Listen.